biz ошол бейтаптарга колит деп коюлган диагнозун кесепетинен жоон ичегиден ракка чыккан учуруну көрсөтүп коелук. Жок дегенде ошо силерге биздин сөзүбүз куру эмес экенин, бизде колубузда факты, далилдер бар экенин көрсөтүш максатында ошол жоон ичегиден колит деген диагноз коюлган, ошодон чыккан рактарды азыр эстер көрсөтүп койсо. Мына азыр ушул сүрөттө көргөнүңөр бир аз мен түшүндүрмө айта кетейин. Байкасаңыздар, жоон ичеген өскөн рак, ошол колиттин кесепети менен өскөн рактардын тамырлары болот да. Тамырлап кетет бул. Кадимки өсүмдүк тамырлап жерге кирип, анан денесин көтөрүп өскөн сыяктуу эле рак дагы ошол бул жоон ичегенин ички тараптарына эптелден өтүп булчуңга чейин тамырлап, анан ушул тамырдын негизинде өсүп өнүгүп өзүнчө бир жандык болуп калат да. Мына азыр көргөн болсоңор, мына тамырларында көрүнүп турат, ким маани берген болсо, алыгы чыккан рактын тамырлары да көрүнүп турат да. Ушунун тамырлары да көрүнүп турат. Көрдүңөр, ошондой эле жоон ичегенин баягы булчуңунда мутацияга чейин жеткирет да. Буну айтып атпадым, бул жоон ичегенин колитини вирустар да козгойт. Вирустар болсо көпчүлүк учурда клеткадагы сероцеллулоидагы бөлүнүп аткан бул жоон ичеген булчуң эттеринде рак пайда кылат. Митоз процессин бузуп, амитоз, башкача айтканда атипичный клетка, раковый клетканы пайда кылат да. Муну вирустар кылат. Ошол өсүп отуруп жоон ичеген бууйт, ошол рак бууйт да. Ошол бууп аткан непроходимостька жеткенге чейин медицина муну колит деп кармап тура берет. Киши ошодон жабыр тартып отуруп акыры каза болуп калат да. Ошондуктан мен айтып атпадым, биз ушул медицина азыркы проктологиянын коюлуп аткан диагноздоруну переклассификациядан өткөрүш зарылчылыгы бар. Биз азыр ушунун үстүнөн илимий иштерди жүргүзүп аягына чыгып бүтүп калганбыз. Эми ушуну классификациялайлы деген бир арзу ниетте турабыз да, туугандар. Дагы бир жолу сиздерге мен түшүндүрүп бердим. Мен түшүндүрүп андан кийин акырында эсиме чыгып калыптыр. Билсеңиздер, өткөн көрсөтүүлөрдүн бирисинде айтканбыз да, адам баласында жоон ичегиде көп оорулар пайда болуп атат. Ошол оорулар негизинен баягы биз жеп жаткан нандагы кошулган дрожждон болуп атат деп эскерттик эле да, туугандар. Мына ушул колиттин башка жоон ичек ооруларынын көпчүлүк бөлүгүнү ошол биз жеп жаткан тамак аштагы инфекциялар козгоп атат. Ошондуктан дагы бир жолу сиздер дрожждон этият болгонго силерди баарыңарды чакырам.